байлык аздар вообще кыжалат болбо. Менде жакшылык аз дебе. Бала чака аз. Бир эле уулу бар, бир кызы бар. Эч ким деле жок деп коймойт. Сен вообще кыжалат болбоганда, сен амалыңды күчөт. Берүү Алладан. Баланы, малды көп бергенде сен ойлой бербеш керек сен. Кимге Алла субхана ва таала мындай бай болсо, жакшылык экен. Жок. Субханалла, мына Валид ибн Мугира деген болгон. Өтө бай болгон. Өтө бала чакалы болгон. Мактанып пайгамбарыбыздын орунда. Кур'ан-ы Каримде аят түшкөн булар. Ас ибн Ваил эко тууралуу. Алла Таала айтат бизге, ушундай бактарды бердик дейт, ушундай бала чаканы бердик дейт буга. Кийин эмне кылдык буну дейт. Ал шүгүр кылгандын ордуна тоң моюн болду эле баш менен сайдык дейт. Бардыгына. Сыноо үчүн берип көрдү. Көтөрө албады, кадырлабады. Кайра фитне атып. Ошон үчүн мына Абу Дарда разыяллаху анху айтып атат. Дагы айтайын. Лейсал хайр айяксура малик ва валаду. Данышман сахаба, алым сахаба, ваиз сахаба. Айтып атат. Мал мүлкүн көбөйгөнү, бала чаканын көбөйгөнү бул жакшылыктын көбөйгөнү эмес бу. Бул жакшылык эмес. Валакиннал хайр айяксура амалук. Сенин амалың көп болсун, жакшы амалың көп болсун. Сен жашооңда жакшы амалың көппү? Өзүңө суроо бер. Жана сенин чыдамкайлыгың, сенин жумшактыгың ушул улуу болсун. Жана адамдар менен ибадатта сен жарышканың дейт.